Шайлообек Атазов Райымбек Матраимовдун жакшылыктарын унутпайлы. Камчыбек Ташиев муфтийдин кармалышы боюнча пикирин билдирди. Садыр Жапаров орус тилинин Кыргызстандагы орду тууралуу кеп салды. Абдымамбет Сариев Райымбектен башка ичкич жегич Кыргызстанда такыр жокпу же Райымбек саануйбу? Исмаил Исаков жаңы конституцияда президенттикке бегесиз чоң бийликти беришиптир. Шайлообек Атазов Райымбек Матраимовдун жакшылыктарын унутпайлы. Бүгүн УКМКнын алдында Райымбек Матраимовду колдоо митинги өтүүдө. Имараттын алдында Матраимовдун кармалышына каршы болгон тарапташтары чогулду. Топтолгондор эмнеге Кулматов камалбайт, Матраимовду бошоткула деген жазуулары бар плакаттарды көтөрүп турушат. Тынчтык митингине чыккандардын саны болжол менен 70тен ашат. Алар Матраимов элге кыйын кезеңде жардам берип, пандемия учурунда бийлик кылбаган жакшылыктарды Матраимов жасаганын айтышууда. Ал эми митингдин катышуучусу спорттун отличниги Шайлообек Атазов Райымбек Матраимов тууралуу өзүнүн жеке пикири менен бөлүштү. Райымбек Матраимовдун жакшылыктарын унутпайлы. Мекен үчүн жанын үрөгөн, элине кызмат кылган киши ага карата коомчулукта туура эмес маалымат таратып жатат, деди ал. Белгилей кетсек, бүгүн Кара Суу районунун тургундары Райымбек Матраимовду колдоп жөө жүрүшкө чыгышкан. Булак Назар Ньюс KG. Муфтий Токтомушев боюнча мен ойлоймун, анын камалгандыгын мыйзам чегинде дагы бир жолу карап чыгыш керек. Бирок мусулмандыктын негизинде, ар намыс, ариеттин негизинде бул бир аз туура эмес болуп калды деп эсептеймин. Эгерде ал киши мыйзамды бузган болсо, Кыргызстан мыйзамдарын бузган болсо, ошого жараша жооп берүүгө милдеттүү. Камчыбек Ташиев муфтийдин кармалышы боюнча пикирин билдирди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусуна болгон иш сапарында Кыргыз өлкөсүнүн мурунку муфтийи Максат Токтомушевдун кармалышы боюнча пикирин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында Токтомушев мыйзам бузган болсо жооп берүүгө милдеттүү, бирок мусулман калкы катары аны кармоо туура эмес иш болгон. Муфтий Токтомушев боюнча мен ойлойм, анын кармалганын мыйзам чегинде дагы бир жолу карап чыгыш керек. Бирок мусулмандыктын негизинде, ар намыс, ариеттин негизинде бул бир аз туура эмес болуп калды. Эгерде ал Кыргыз өлкөсүнүн мыйзамдарын бузган болсо жооп берүүгө милдеттүү. А бирок биз мусулман калкы катары өзүбүздүн муфтийлерибизди, аалымдарыбызды колдоп кубатташыбыз керек, деди Ташиев. Садыр Жапаров орус тилинин Кыргызстандагы орду тууралуу кеп салды. Кыргыз тили орус тилине кедергисин тийгизбей өнүгүшү керектигин айткан мамлекет башчы расмий тилди саясий манипуляциялоого каршы турарын билдирди. Президент Садыр Жапаров Россияга болгон сапарынын алкагында Слово Кыргызстан өкмөттүк гезитине маек берип, орус тилинин Кыргызстандагы орду тууралуу кеп салды. Анда мамлекет башчы орус тили заманбап адабиятты жана маданиятты түшүнүүдө чексиз мүмкүнчүлүктөрдү ачкан байланыштын куралы экенин билдирген. Ошол эле учурда мамлекеттик тилдин өнүгүшүндө бир топ жылыш байкалганын белгилеген. Мисал катары жаштар, ырчылар, актерлор кыргыз тилинде сүйлөп, мыйзамдар жазылып жатканын айтып өттү. Биз негизги маалыматтарын орус тилинде алабыз. Кыргыз тили орус тилинде кедергисин тийгизбей өнүгүшү керек. Орус тили расмий тил гана эмес, өлкөдөгү улуттар аралык баарлашуунун тили. Ал мыйзамдык жактан жакшы корголгон, анын макамы Конституцияда белгиленген. Мен президент жана жарандардын укуктары менен эркиндигинин кепилдиги катары бул маселедеги саясий манипуляциялоо аракеттерине чечкиндүү каршы турам, деди Жапаров. Ошону менен бирге мамлекет башчы чет тилдерди, айрыкча англис тилин кошумча үйрөнүү бүгүнкү күндүн талабы, эл аралык баарлашуунун тили экенин баса белгиледи. Андыктан жаш муунду чет тилдерди тереңдетип окутууга чакырып өттү. Абдымамбет Сариев Райымбектен башка ичкич жегич Кыргызстанда такыр жокпу же Райымбек саануйбу? Райымбек Матраимовду камасаң болбойт деп бийлик талашкандар митингге чыга беришип, акыры Сооронбай Жээнбековду тактан алып түшүп, бирок бийликке жетпей ыкчам аракет кылган Садыр Жапаровго бийликти жулдуруп жиберишип, оозунан алдырган бөрүдөй умсунуп, энесине тарынган баладай тултуюп калышкан. Бул тууралуу пикирин Абдымамбет Сариев билдирди. Райым Матраимовду бийлик талашкандар курчак кылып алышканбы же Райымден башка ичкич жегич Кыргызстанда такыр жокпу же Райым саануйбу? Жакындан бери баягылар Райым Матраимовду камасаң болбойт деп Садыр Жапаровдон талап кылып митингге чыга беришип, акыры Райымбекти каматып тынышты. Эми мунун аягы кандай болор экен? Сырткы карызы көп Кыргызстандын элине тынчтык жол менен өнүгүүсү оңбу же мен тааныбаган Райымбекти шултоолоп күндө митинг кылып төңкөрүш жасоого жутунгандарды колдоп, бийликти улам алмаштырып, карызга батып, будуңчаң
адам болуп кыйналып жашай берген оңбу, дейт Абдымамбет Сариев. Булак Назар Ньюс KG. Исмаил Исаков жаңы Конституцияда президентке эбегейсиз чоң бийликти беришиптир. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, Кыргыз Республикасынын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков жаңы Конституцияда жоопкерчилик тууралуу сөз жокко эсе болуп калганын айтат. Биз убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошол учурда 2010 жылы Конституциянын жаңы долбоорун карап жатканда мен айттым эле, президенттик башкаруу системасын орнотолук деп. Бирок көпчүлүгү башканы баалабагандыктан бул колдоо тапкан эмес. Андан кийин президентибиз Садыр Жапаров мына ушундай башкаруу системасы болот дегенде мен сүйүнүп кол коштоп барып добушумду бергем. Азыр жаңы долбоорду окуп алып үстүмөн ылдый жаман нерсе чачкандай эле болдум, дейт Исаков. Ал кошумчалагандай, Конституциянын максаты алдыга койгон маселелери жок. Жаңы Конституцияда бийлик булактарынын ортосундагы тең салмактуулук сакталбай калган. Президентке эбегейсиз чоң бийликти беришиптир. Бул жанагы падыша, император ханданда өтүккөн да. Жоопкерчилик деген жокко эсе. Мен карап көрсөм, 7 жакшынакай сөз жазылган. Анан кийин мен карап көрсөм, 7 жакшынакай сөз жазылыптыр да. Ошолорду мен кичине элге жеткизиш үчүн айтып берейин. Кандай сөздөр жазылат? Президенттин полномочиясына дайындайт, түзөт, сүйлөйт, ыйгарат, жарыялайт, бошотот, сунуштайт. Болду. Кандай жагдай болуп кетсе да анын милдетин аткара турчу бир адам болусу керек. Ал да жок. Эгер бир нерсе болуп кетти эле, президентти кууп ийсе ордуна эч ким жок. Биз кайра 500-600 миллион каражат коротуп шайлоо өткөрөбүз. Андан башка бул жерде жоопкерчилиги жок, беспределге ала турган конституциялык норма жазылган, деди ал. Ал кошумчалагандай, эски конституцияда мыйзамдын алкагынан чыга албай турганы, эгерде чыгып кетсе жазага тартылат деп так жазылганын, бирок азыркыда бул норма жок экенин айтат. Булак Назар Ньюс KG. Шаум Мурза Бөрүкулов, Райымбек Матраимов камалсын дегендер, алар Атамбаевдин жугунту корлору, батыштын күчүктөрү, трайбалист эл бузарлар жаңы бийликти көрө албай кылдан кыйкым издегендер. Райымбектин карапайым элге кылган жакшылык иштерин көрүп, билип туруп аны камагандары адамгерчиликтен эмес. Эгер биз бүгүн Райымбекти камасак, эртең элге жардамы тие турган азаматтар арабыздан чыкпай калат. Эмне көзүңөргө Матраимовдун башкалар көрүнбөй жатабы? Райым деген ырыңарды качан токтотосуңар? Али Токтакунов окшогон акмактар Райым камалсын десе эле камай бересиңерби? Анда эмне үчүн биздин Отунбаеванын макамы алынсын, түштүк коголаңы текшерилсин, үөттүн мүчөлөрү жокко тартылсын, Бабановдун былыктары иликтенсин, Атамбаевчилер Кытайдан болгон карызды төлөсүн, Кой Ташта Атамбаевди колдогондор баары жазага тартылсын. 5 октябрда Атамбаевдин катарына кошулгандарга Момбеков, Бабанов, Сурабалдиева, Казакбаев, Али Токтакунов, Молдокматов окшогондордун иш аракеттерине саясий баа берилсин деген көптөн бери айтып келе жаткан талаптарыбызды эч ким укпайт. Ошол талаптарга Райымбектен колуңарды тарткыла деген жаңы талап кошулду. Эгер Райымбек болбогондо коронавирус балекети боюнча дүйнө жүзүнө шерменде болот элек. Себеби Абылгазиев деген шал өкмөт келген акчаларды эмне кылганы белгисиз. Эч кандай жумуш кылбай тылтыйып олтуруп алган болчу. Керек болсо Райымбек Матраимовду кызматка коюш керек. Ал любой кызматты алып кетет. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.